Салам, баарыңа салам. Мына кече эфир кылдым эле, мен барам деп. Депутаттыкка аттанам, ат салышам деп. Бүгүн парламент тарайт дегем. Бүгүн парламент тарады. Бул жакшы. Жакшы. Бирок мен бир шок болдум. Бет бактаргачы ушу тарап атып эң жок дегенде кичине болсо дагы мындай. Ушул убакытка чейин мынакей 22 депутат кетти жогорку кеңештен. 22 депутатты бирөөсү дагы мындай жакшы ой пикирлерин айтып, коллегаларын сактай алган жок. Эми бүгүн тарап атып добушка коюшту. Кече айткандай. Добушта 84 депутат колдоп берди. 89 депутат качты. Bir karşı депутат жок. Шок му не? Достор, мен да депутат болгом бул. Анан бул еще 100% мындайча айтканда 84 депутат колдоп туруп, анан жанагы 32 демилгечи депутаттарга асылып, бири-бирин бити жеп, эми мындан кийин дагы алдыда мынакей выборлар башталат, карап тур. Булар бири-бирин көчүктөрүн ачып, бирин жанын жеп. Биз эми мындайда саясатты түшүнбөгөн адам, ладно. Бирок түшүнгөндөр да бар да, силер аларды дагы мындай ой пикирлерин билгизет эртең дебей туруп, напримерчи. Мен таң калдым да, жазда эле билгем мен мунучу. Жазда эле биз уже жай менен мага уже обещать этилген барасың күздө деп. Анан бул анысы бир. Анан андан тышкары дейм да, мен таң калып атам да, силер билбейм ким таң калган жок, мен таң калып атам да, мен мисалычы. Булар баары тең колдоп туруп, анан кайра өздөрүнө каршы чыгып атат да, бул эмне деген шудук, өздөрү колдоп тур. Анда до конца колдобой койду анда. Жок, биз тарабайбыз. Биз тарабайбыз. Биз тарабайбыз деп колдобой койду. Жанагы Бетбак Нарматова ошо тигин эми ошондо дагы тигилер деле айтып койсо болмок да, эже биз баарыбыз эле бирбиз. Биз баарыбыз эле бирбиз колдодук. 38 демилгечибиз болсок, зато берде 84 колдоп атабыз. Мындайча айтканда бир каршы чыккан жок да, бирөө каршы чыкса дагы айтмаксың да, молодец тетиги депутат. Мисалы Сейит Атамбаев мына эркек экен. Мисалы Султанбеков, мисалы тиги эркек экен, до конца турду. Ошо менен дагы парламентке баратканда да кичте эми мынакей 30 ноябрга коюлду выбор. Ошондо дагы мындай айтмак. Мен жалгыз тургам парламентте. Мен жалгыз тургам тарабасын деп. Мен жалгыз тургам деп. Анан ушул тобору мындай да стабилдүүлүк, анан тиги бул наоборот. Өлкөнүн тынчтыгына эметтик деп жана дабдыраган. Бизден спикер негизи дабдырайт, билесиңер. Жазында бир дабдыраган, мынакей. Ачык эле айтайын, жазында айткан. Ар бир парламент өз убагында өтөт. Биздики дагы өзүнүн убагында өтөт. Мезгилинде болот, эч кандай выбор болбойт деп. Азыр эмне? Мен ошондо айткам ба, бунун эртең любой бир жылдан айтып берет, мына мыйзам өзгөрдү, тиги өзгөрдү, бул өзгөрдү. Аны жаап жашырып мойнтуп. Мен просто бүгүн шок болгонум, мына шок болгонум. Бирөө чыгып койсо да айтмакмын да, урматтуу элдер, могу кече күнү бирөөсү каршы турган деп. 84-үнүн полный макулдугун беришти дейм. Эртең выборга баратканда айтат. 32 депутат ошонун демилгеси менен биз тарап кеттик. Биз ошонун демилгеси менен тарап кеттик де. Силер кимди мейли, бирок Кудай бар алдыда. Көрөбүз мында.